Бир гана дүйнө 5-бөлүк. Өзүнүн курч репортаждары менен белгилүү болгон журналист Бекти тергөө абагына алып кетишти. Бийликти сындап, чыркыраган чындыкты сайраган Бек убактылуу кармоочу жайга киргизилди деген маалыматтар интернет бетин каптады. Таңга маал Дилкумарга факс аркылуу кабар берди Марат. Акыры колго түшүптүр да, жөп-жөнөкөй журналист тура, деди Дилкумар Бектин сүрөтүн узакка чейин тигиле карап. Кызык, буга эмне мынча керек болду экен? Менин өткөнүм. Өз башына балейин үйүп, же болбосо бирөөнүн буйругун аткарып жүрөбү? Эдем, эртең Кыргызстанга учабыз, тиги акмакты кармашыптыр. Мен билеттерди брондоп коеюн, деген Дилкумар кызынын керебетинин жанына факс кагазды коюп чыгып кетти. Эдем көңүлсүз кагазды колуна алды да катты. Кагазда өзүн карап Али турган, астындагы жазууларын окуду. Бек деди эрни кыбырап. Мына эми эсине түштү ошол Бек. Жанагы банкеттик кечеде көрүшпөдү беле? Анда Аличи, деди шыбырап ыйаралаш. Көзүнөн тамган тыпылдаган тамчы колундагы баракка кулап сиңип жатты. Мени алдаган экен да, демек менде маалымат керек болгон. Анан өзүн Алимин деп тааныштырган. Ушунчалык да аңкоо боломунбу? А мен аны күтүп жүрөм. Кыз телефонун алып, андагы Али жазган СМС катты окуду. Тез арада Кыргызстанга баратам, чоң энем ооруп жатат. Мыйыгынан жылмайды Эдем. Жашоомдо кез келген адамдын баары мени алдаптыр. Баары. Айланам толо жалган. Колундагы баракты кичинекей ичке колдору менен мыжыга кармап отурду. Эдемдин жашоосу айлан көчөк сымал өтүп жаткандай сезилди. Кудум өзүнө таандык эмес, дене менен өзү каалабаган жашоодо жашагандай. Ал өзүнүн бул жашоодогу ордун, максатын, деги эле бул дүйнөгө неге келгенин түшүнбөйт. Кудум адашып башка планетага барып калгандай делдиреп гана жүрөт. Кайра милиция бөлүмүнө барып арыз жазуулар, эл алдына чыгып берген маектер, токтоосуз ызы-чуу жашоосу ансыз да араң турган жанды чарчатып жиберди. Акыркы мелдештен кийин интернет желелерине тараган сүрөттөрү, элдин талкуусу, Эдем өз жашоосун сырттан гана күзөтүп отурган адамдай жүрөт. Бир күнү Дилкумар үйдөн чыгып кеткенде Маратка чалды. Алло, деди Марат үнүн бийик чыгара. Анткени жумушта толо иш кагаздарын карап отурган. Жумуш боюнча чалып жаткан бирөөгө деп ойлоду. Марат Шерикбекович деген жаш кыздын үнү болду. Угуп жатам? Мен Эдеммин. Эдем, кандайсың? Жигит шашып ордунан тура калды. Жакшы, рахмат. Сизге тоскоол болгон жокмунбу? Жок, жакшы жүрөсүңбү? Өзүңдү кандай сезип калдың? Кыргызстанга келгениңерден бери бара албай жүрөм, тергөө менен болуп. Жакшы, түшүнөм байке. Мен сизге башка өтүнүч менен чалып жаткам. Кандай өтүнүч, айта бер, деди Марат чындап таң кала. Мени тиги журналистке жолуктура аласызбы? Кайсы? Марат кимди айтып жатканын болжоп түшүнсө да ишенбегендей кайра сурады. Бек, деди Эдем. Сага эмнеге керек? Деди андан бетер таң калган Марат. Жөн гана, мен жөнүндө билүүгө ушунчалык куштар болгон адамды билгим, жанынан көргүм келди. Эдем суз жооп берди. Макул, карап көрөлү. Бүгүн азыр, деди Эдем. Азырбы? Мейли анда. Мамам үйдө жок болчу. Такси чакырбай эле коеюн, өзүңүз үйгө келе аласызбы? Ооба, албетте. Анда сизди күтөм, деген кыз телефонду өчүрүп койду. Мүнөткө эч нерсени түшүнбөй отуруп калды Марат. Бек менен эмнеге жолугат болду экен? Марат кызганып кетти кызды. Тергөө абагына Марат менен келди. Төрт тарабы дубал. Кичинекей терезеси бар сыз жыттанган бөлмөдө айланасын таң кала чоо чуркап карап алып турду. Балким жаныңда болормун? Марат негедир кызды жалгыз калтыргысы келбей кыйыла карады. Жок, рахмат. Аңгыча оор каалга акырын ачылып, колу артына кишенделген Бекти эки милиция кызматкери алып келди. Бөлмөгө кирери менен Эдемди көрүп көздөрү чоңоюп кетти. Чачын тысырайта төбөсүнө байлап алган, капкара көздөрүнүн ичи кызарып, чарчаңкы көрүнүп турат. Колунда болсо кол таяк. Мелдештен жаракат алган соң бир колуна таяк кармап басып калган. Бек кыздын абалын көрүп жүрөгү сыйрылды. Жүдөө арыктап, чарчап кеткен каректер. Экөө жалгыз калды. Үнсүз гана телмирип, тиктешип турушат. Эдем Бектин каректерин аңтарып, ичиндеги толо суроолоруна жооп издеп аткандай сезилет. Али, деди Эдем шыбырап. Ошол убакта
Кыздын көзүнөн бир тамчы тоголонуп түштү. Мени кечир, деди Бек. Чын дилден жалооруп эрдин тиштеп ал дедим. Эмнеге керек болду сага мунун баары? Кыздын үнү дирилдеп чыкты. Мен такыр мындай болоорун деп келе жаткан Бектин сөзүн бөлүп жибер дедим. Мен сени унуткан экем. Сен ошол кечедеги журналист экениң такыр эсиме келбептир. Анткени мен адамдардын жүзүнө назар салып карап эстеп калбайм. Каалабайм дагы. Бирок мен Алиге негедир ишенгем. Ага башкача, өзүм да түшүнбөгөн бир сезимди сездим. Анын жөнөкөй сүйлөгөнү атамды эстетти. Анда өзгөчө жайлуулук бардай сезилди. Бирок ал дагы жалган болуп чыкты. Кыз энтигип сүйлөй берди. Негедир ушунун баарын Бекке айтып алса көкүрөгүндөгү оордук жеңилдечүдөй сезилди. Эдем мен Бек эмне дээрин, кантип актанаарын дегеле кыздан не деп кечирим сурарын билбей алдастап кетти. Мен болгону сени көрөйүн дегем, мени алдаган көздөргө тигилейин дегем. Бек башын кыздын жалооруп карап турган көздөрүнөн бура качты. Мүмкүн эмес. Бул кыздын капкара көздөрүнө узак тигилип турганга, анын бакырайган кареги өзүн ичине тартып бараткандай. Бек болгону эркин жыйнап алды да кыздын маңдайына келип турду. Ушунчалык жакын турушту экөө. Көздөрүнө көзүн кадап тигиле карады. Башка дүйнө. Өзүнө карап турган бул көздөрдө такыр башка аалам. Сулуу, айнектей тунук капкара көздөр. Экөө көздөр менен сүйлөшүп жаткандай демдерин ичине катып үнсүз турушту. Жүрөктөрдүн какканы даана угулуп, бул дүйнө, бул тирүүлүк, көз ирмемчилик убакытка токтоп калгандай. Жапайы, деди Эдем Бекти өзүнөн итерип. Текебер. Ооба текебермин. Мен кимдин кызы экенимди унутпа. Дилкумар Асановнанын кызы болом. Жок, сен Эдемсиң, Эдем Канатовна. Сен апаңа такыр окшобойсуң, деди Бек кызга акырын сүйлөп. Жанына келген жигиттен өзүн ала кача кетенчиктей берди Эдем. Сенден суранарым, башка менин жашоомо кирбе, ансыз да анын ичи тозуп жатат, деген кыз эшикке карай баратты. Канатовна деген үндөн артын карады. Билесиңби, сага күлгөн кандай жарашаарын, деди Бек кызга карап күлүмсүрөп. Эдем түшүнбөгөндөй бир кашын серпе көтөрүп койду. Кайталангыс жана сулуу Эдем. Эдем сыртка чыгып кетти. Эшик алдында өзүн күтүп турган Маратты да карабастан шашыла таягы менен баратты. Үйгө жеткирейинби? Деди Марат терезеден сыртты карап, ойлуу бараткан кызга. Тоолорго баргым келет. Эдем башка нерсе айткан жок. Марат дароо унаасын буруп шаардан сыртка айдап жөнөдү. Кыз сураган да жок кайда деп. Жөн гана баарынан баш алып кеткиси келип турду. Өзүн курчаган бүт жасалмалуулуктан, белине чейин батып кеткен жалгандардан тажап баратты кыз. Артымдан казып жатышат. Жафар ичимдикти көтөрүп жиберип сүйлөдү. Кайда барбайын аңдуу коюлгандай. Журналистти камашты. Сени ким казат эми? Деди күзгү алдында турган Дилкумар оозун боеп жатып. Эмне аны жалгыз дейсиңби? Шериктери сөзсүз болот. Марат менен сүйлөшүп бул ишти жабуу керек. Анын үстүнө Кытайдан жаңы телефондор келген. Тажикстандын чек арасынан өткөрө албай калып кетти. Бул иш бир аз басаңдаса өткөрүп алат элек. Койсоңчу жаным. Кимсиң, Жафар болбогон бир жүдөмүш журналисттен коркуп отурабы? Деген Дилкумар акырын басып келип, Жафардын мойнуна колун аса кучактап алды. Бул жигит жөн эмес. Бир канча жыл мурунда дал ушул изиме түшкөн. Араң жапканбыз. Марат барго, деди кылгыра тиктеген Дилкумар. Алго бар дечи. Бирок баары бир абайлаш керек. Сен да мындан кийин жөнсүз эле жолугам дей бербе, деди Дилкумарга карап. Эмнеге? Араң кутулдук дегендей сөздөрдөн. Дагы болсо да аягы тыйыла элек. Кызың жүргөн жерге сөзсүз мени кошуп жаза салышат. Жафар, унутпа, ал сенин да кызың. Эмне болсо да эл алдына чындык бир айтылып өттү да. Жафардын көзүнө Дилкумар такыр эле ал жаңылыктар чыкканынан капа болбогондой көрүндү. Кайра кубанып кудуңдап жаткандай. Сен эмне анча бактылуусуң? Аялды каруудан алып өзүнө тартты. Бул кыз сен экөөбүздүн кызыбыз. Мен мунун баарын билишин каалаймын, деди Дилкумар көздөрү жайнап. Анын бул кебетеси Жафарга жакпай турду. Жафар эч качан өзү жөнүндө, балдары, дегеле жашоосу жөнүндө эч нерсе чыгаргысы келчү эмес. Мындан мурун да Дилкумар ачыкка чыгалы деп айтканда да көнбөй койгон. Оюңа да келбесин, качан жолугаарыбызды өзүм айтам. Өз алдыңча чалба, Жафар,
Дилкумарды бир тиктеди да бошоп калган галстугун оңдоп алып сыртка чыгып кетти. Дилкумар шалдырай түштү. Мына алоолонгон сүйүүсү, мына баарынан кечип өзүн арнаган адамы. Жафарды сүйгөндөй аны аягандай Дилкумар эч кимди сүйбөгөн экен. Убагында карьерада эч нерсе маани бербей келсе, минтип убакыт өтүп улам улгайган сайын тынч жашоону самачу болду. Жөн гана Жафар менен тынч өмүр кечиргиси келген. Бир убактары өзү баалабаган жөнөкөй үй бүлөлүк жашоону эми түптөп алгысы келди. Болгондо да Жафар менен. Мындай эч качан болбойт экенин Дилкумар эң жакшы билгени менен баары бир үмүт деген нерсеге азгырыла берди. Сыртта митинг болуп жатат, деди Шумкар Бек менен жолугушууга келип. Кандай митинг? Жаш журналисттер жана жарандык активисттерден турган топ. Сени абактан чыгарууну талап кылып митингге чыгышкан. Койчу, деди Бек жылмайып. Койбой эле, толук адамдарга жардамың тийген экен. Каерде акыйкатсыздык болсо биринчи сен жетип барасың. Элдин бүт көйгөйүн бийлик көзүнө сая көргөзөсүң. Элдин уулу деген ушул окшойт да. Элиң сени колдоп алат досум, деди Шумкар Бекти далдан таптап. Рахмат досум, рахмат. Бек чын дилден ыраазы болуп турду. Чынында башкача сезим экен. Эл бул үчүн түйшөлүп турганын сезүү. Бул жакта сенде баары жакшыбы? А сен кандай ойлойсуң? Деди Бек досун карап. Да, досум, абактын ичинде башка мыйзам, башка жашоо бар экенин билем. Арыз жазсаң болот, коркутуулар, кыйноолор болуп жатат деп. Досум, тиги жакта элим мен үчүн турат. Анан мен бул жакта бышактап коркутуулар болуп жатат деп арыз жазсам, эркектикке жатабы? Чыдайм, чындык үчүн чыдайм. Андан көрө биздин иш не болуп жатат? Сен берген даректер боюнча изилдеп жатабыз. Эки жигит такай Жафарды күзөтүп жатышат. Азырынча тынч баары. Азырынча күмөндүү нерсе чыга элек. Чыгат, сөзсүз чыгат, деди Бек ойлуу. Анын Тажикстан тарапта туугандары бар. Ошолорду жакшылап изилдегиле. Балким чек арага жакын жерде жашайт. Баары бир илинчек чыгат. Силерди сагындым. Эдем жүзүн муздак шамалга тосту. Ал чыйрыгып үшүп кеткенине карабай, тоонун таза абасынан терең жутуп алды. Чын эле тоолорду сагыныптыр. Бул ыпластыктан тажап, адамдардын жалгандарынан, жасалма мамилелеринен кирдеген дили ушул тоого келсе тазарчудай сезилет. Жапыздыктан, пастыктан тажаган жүрөгү тоолордой бийиктикти самайт чыгаар. Адашкан адамдардын арасында жашагандан көрө чокусун кар баскан мына бу тоолордун арасында жалгыз жашаган жеңилдей кызга. Эдем үчүн эң жайлуу, тынч жай атасынын кучагы эле. Кийин ушул тоолордун арасы Эдем көздөрүн жумган калыбында баарын унутту. Марат күрмөсүн ушул үшүп калган кыздын үстүнө жапканда уйкудан ойгонгон адамдай селт этти кыз. Бакырайган көздөрү менен Маратты чочуп карап алып күрмөсүн кайра бермекчи болгондо жигит «Үшүп калдың», деди кайра кызга кийгизип. Эдем сүйлөгөн жок. Ушунча убакыт Марат Эдемдин жанында жок адамдай эле отурду. Бул дүйнөдө чын жүрөктөн берилип эмнени кааладыңыз эле? Эдем алыстарды тиктей отурган калыбында Маратка сүйлөдү. Мен билбесем, деди Марат башын кармалап. Мен эрдикти каалагам, бала күнүмдөн бери. Марат кызды түшүнбөгөндөй тиктеп алды. Чынында Эдем эмнени айтып жатканын аңдаган жок. Марат үчүн эркиндик десе эле боштондукта жүргөн адам эсептелинет. Кыялдарымдын, максатымдын эркин болушун каалайм. Атак, даңк, арена, адамдардын мага болгон көз карашы мага түрмөдөй сезилет. Сага бийлеген жакпайбы, деди Марат. Мага бийлеген жагат. Эркин болсом, жан дүйнөм кысылбай, бирөөлөр тарабынан башкарылбай жашасам, чечим чыгара албайм. Анткени дайым мен үчүн башка бирөө чечим чыгарат. Жада калса эртеңки күнгө байлаган үмүтүм да башкалар тарабынан өөрчүлгөн. Алсызмын. Марат кызды кучагына баскысы келди. Өзү айтып өткөн бүт нерседен коргогусу келди. Мага турмушка чык, Эдем. Мен менен өзүң айткан эркиндикте жашайсың. Мараттын мындай күтүүсүз сунушунан Эдем бир саамга өзүн жоготуп койду. Милиция формасын кийген абдан токтоо көрүнгөн Мараттан мындай сунуш угамын деп түк ойлобогон экен. Сизди түшүнбөй турамын, Марат байке. Эдем жаштуу кирпиктерин ирмегилеп өзүн тиктеп турат. Мен сени бактылуу кылам, сөз берем. Билем мындайды күтпөдүң, мен да шашып айтып салдым. Бирок Эдем, сени чын жүрөгүмдөн жакшы көрөм. Сени бактылуу көргүм келет, жүзүңдө жылмаюуну.
Ошол жылмаюуга себеп мен болоюн. Азыр эч нерсе айтпа, жөн гана мага мүмкүнчүлүк бер. Эдем таң калып түшүнбөй карап турду Маратты. Үйгө кетели, деди бир убакта ордунан турмакчы болуп. Макул деген Марат кызды колунан кармап, ордунан турганга жардам берип жатты. Экөө унаага түшүп шаарга кайткыча түн жарымдан ооп калыптыр. Шаардын сыртында телефондор өчүк. Марат телефонуна келген катты карады. Дилкумар, Жафар көп жолу чалышыптыр. Тынччылык бекен? Деди күбүрөнө Марат. Мамам чалыптырбы сизге? Ооба. Мени издеп чалган. Кайра чалбай эле коюңуз, үйгө деле кетип жатабыз го. Макул деген Марат өзүнүн айткан сунушу жоопсуз калганына ыңгайсызданып жатты. Эдем мен... Марат байке, жанагы теманы башка козгобоңуз, деди кыз Маратты сүйлөтпөй эле. Ошол бойдон экөө тең үнсүз келе жатышты. Жыл бою Эдем көкүрөгү жеңилдеп, таза абага чыкканга мээси да сергий түшкөнүн байкады. Болбосо жана кетип жатканда дем ала албай буулугуп бараткан. Ошол үчүн өзүн тумчуктура кыйнаган азабы жеңилдеп калгандай. Марат кызды үйүнө алып келгенде короодон Жафардын унаасын көрдү. Рахмат сизге, деди Эдем. Жүр кошо алып кирип чыгайын. Убара болбоңуз, мен өзүм эле. Дилкумар эже менен көрүшүп чыгамын. Сарсанаа болуп, өзүн коерго жер таппай аткандыр. Эдем талашкысы келген жок. Унчукпастан Марат менен үйгө басып баратты. Алар үйгө киргенде Жафар эми кеткенге камырып жаткан экен. Эдем, Дилкумар эшиктен кирип келе жаткан кызын басып чыгылды. Кайда жүрөсүң сен? Эмнеге телефонуң өчүк? Кандайсыздар? Эдем мени менен болчу, деди артынан кирген Марат босогодо туруп. Сен менен? Дилкумар ишенбегендей бирде кызын, бирде Маратты карап калды. Ооба, үйдө кысылгандыр деп тоо жака алып чыгып келгем. Бир аз эс алып келди. Атамдын алдына кетип калды деп корктуңбу? Деди Эдем апасынын жанынан өтүп баратып. Таяк менен акырын басып келе жаткан кызды көрдү Жафар. Биринчи жолу кызы менен көзмө көз маңдайлаш келишеле. Эдем Жафарга жакындап келе жатты. Ушул учурда экөөнүн тең мээсин бир ой тээп өттү. Ушул адамдын канымынбы, деди Эдем. Жафарды көзүнүн үстү менен жактырбагандай тиктеп өтүп. Ушул кыз менин каным, деди Жафар ичинде. Кичинекей, назик, бирок көз карашында болуп көрбөгөндөй каш көйлүктүү, эрк, кайрат, ошол эле убакта жалынды көрдү. Жафар эченирээк кызды теледен, сүрөттөн көргөнү менен маңдайлаш келбеген эле. Чынында кызы өзүнө окшойт экен. Анда өзүнөн өткөн кандайдыр бир күч бардай. Эдем бөлмөсүнө кирип эшикти илип алды. Жафар көз алдына келди. Менин өз атам, деди шыбырап. Ата дегенде Эдем жалаң мээримди, сүйүүнү, камкордукту түшүнчү. Бул адамдан андай сезим сезилген жок. Жүрөктү муздатып ие турган муздак көз караш. Эмне кылып жүрөсүңөр? Жафар сыртка Марат менен кошо чыгып сурады. Журналист менен жолукту, деди Марат. Кайсы? Бек, эмнеге? Айткан жок, жолуктурууну өтүндү, андан ары тоого барам, деди. Дилкумар, ал билбейт, деди Марат. Ошол журналист боюнча сүйлөшөйүн дегем сени менен. Унаага чыгалы, Жафар менен Марат Жафардын капкара жол тандабасына олтурушту. Ошол журналистти бирдемке кылыш керек. Эмнеге? Ал абакта да сизге зыян тийип жатабы? Анын абакта да жөн жаткан жок. Артымды казып жатышат. Аңдуу бүт жакта. Тажикстанда товар келгенине 1 жума болду. Жафар ага, товарды өткөрө бериңиз. Мен чек арага дайындап коем, баары мурункудай. Жок, Шерикбекович, бул жолу дагы илинип калгым келбейт. Мындан канча жыл мурун аз жерден калганыбыз эсиңден чыктыбы? Бек абактан жакын арада чыкпайт. Бирок тарапташтарын көрүп жатасың да. Ал маселе эмес. Эми абакта жаткан ар бир адамдын эле тарапташтары чыга берсе анда. Макул, Марат, сага ишенем. Жафар ага, мен Эдемдин колун сурадым. Эмне? Жафар чочуп кетти. Мага турмушка чыгуусун сурандым. Анан? Эмне анан? Анан кыз эмне деди? Жафардын сабыры түгөнүп баратты. Жок, деди. Албетте. Бирок көндүрсө болот, Жафар ага. Анткени ал азыр бала бойдон. Ага эркиндик керек, а мен аны бере алам. Кайсы эркиндик? Мамасынан куткарып алуу керек. Марат кыз көнгөн күндө деле Диля көнбөйт. Ал бул кыз үчүн көп нерсе кылды. Эдемди Диля жасады да Эдем кылып. Дилкумарды көндүрүүнүн деле жолу болуш керек сиздин жардамыңыз менен. Менинби? Ооба, Жафар ага, сиз Дилкумар менен жакшы мамиледесиз. Аны жашырсаңыз деле билинет.
Сиздин сөздү угат. Сиз аны көндүрүп берсеңиз, товарларыңыз эч кандай маселесиз чек арадан кирип чыгат. Ошондой сен мага шарт коюп жатасыңбы? Деди Жафар Маратка тигиле карап. Бул шарт эмес, бул келишим. Бири-бирибизди түшүнөлү. Жафар ойлонуп калды. Ата өз канынан жаралган баланын тагдырын азыр келишип жатат. Айлананы көзгө сайгыс караңгылык каптап, бүтүн тирүүлүк эле эмес жаратылышта бүт мемире уйкуда жатат. Бүлбүлдөп араң жанган жарыгы менен эки караан гана чек арага жакын бакта аралап бара жатышты. Шырп эткен ашыкча үн чыкса, ордуларында саамга токтой калып элеңдеп эки жагын тыңшап, улам кайра жолун улап баратышат. Болбу аттан, азыр үлгүрбөй калабыз, деди Шумкар жанындагы жигитке шыбырап. Шума байке, эгер начальник билсе жумуштан алынарыбыз турган кеп, ала албайт, анткени далил таап барабыз. Мен аныктадым, деди Шумкар алдыда шыпылдап басып баратып. Жалгыз аяк жол менен ылдыйлап түшкөн соң чакан айылдын үстүнөн чыгышты. Бул айыл Тажикстан менен Кыргызстан чек арасына туташ салынып уланган айыл эле. Үйлөр катары менен салынбай, ар кай жерде иретсиз салынган бул айыл өлкөнүн эң чеке тарабы. Чек арада гана маселе болуп, бийлик бул жакты эстеп койбосо, дээрлик бул жактагы тургундар менен эч кимдин иши жок. Кайсы үй экенин билесизби? Сен жактагы деп болжоп жатам. Шумкар байке, азыр санды алып издейбизби? Дей салды Шумкардын жанындагы жаш шериги. Ал милиция бөлүмүнө келгенине аз эле убакыт болсо да, Шумкар бул жигит башкалардан айырмаланып, таза иштөөгө аракет кылганын, чынчыл экенин байкаган. Акырын өзүнө тартып үйрөтүп шерик кылып алган. Табабыз, Самат. Болгону тигинин жигиттери да жүрсө керек бүгүн айылды күзөтүп. Ошолордун көзүнө чалдыгып калбасак болгону. Самат көздөрү алайып, бир аз болсо да коркуп жатканы билинип турду. Чындыгында бул өтө опурталдуу иш болчу. Эч кандай рапорт жок, буйрук жок. Бирөөнүн артынан өз алдынча аңдып жүрүшөт. Кооптуу болчу. Экөө бутунун учунда басып, ар бир үйдү тыңшап айланып жүрүштү. Сыртынан бул күлкүлүү, акылга сыйбас жорук болгону менен Шумкар үчүн Жафардын изине түшчү жалгыз мүмкүнчүлүк эле. Аңгыча тар көчөлөрдүн чаңын ызгытып бир унаа келе жатканын көрүштү да, толук бүт элек жатып урап баштаган эски тамга жашына калышты. Тиги унаа ар кыркый боло салынган үйлөрдү аралап жүрүп, тээ төмөн жакта жайгашкан эски үйгө келип токтоду. Шумкар менен Самат да ошол тарапка шашыла чуркап барышты да, үйдү алыстан карап турушту. Унаадан ээрчие түшкөн эки караан үйгө эмес, туура эле короонун төрүндө жайгашкан мал байлоочу сарайга бара жатышты. Шумкардын ан сайын кызыгуусу күчөп жакындай берди аларга. Бирок ал канчалык жакын барган сайын ошончолук өмүрүнө кооптуу экенин эсинен чыгарып койду. Жыгачтан салынган сарайга кирген аларды ачылган кычыктан карап турушту. Сарайдын ичи чоң экен жана ал жакта малдар байланбай эле чөптөр жыйылып туруптур. Өз ара күбүр-шыбыр сүйлөгөн сөздөрүн уга албай бушайманга түшүп жатты Шумкар. Мына, деди ичинде сүйүнө, таптым. Бек, сен айткан иштин изине түштүк, чыдап кой досум. Шумкар дароо көз алдына мунун баары досу Бекке айтып берип жатканын, аны абактан куткарып алганын элестетип ан сайын жыргап алды. Биз адамдар табиятыбыздан ушундай окшойбуз. Ийгилик бизге бир аз жылмайса эле ааламга батпай сүйүнө, кубанычыбызды жар салып ийгибиз келип кетет экен. Шумкар атайын ушундай тапшырмаларда кие турчу формасына билинбес видео байкоо орноштуруп алган болчу. Ошону менен баарын тартып жаткан. Мына, караандар бир аз бери басып бурулганда алардын жүзү даана көрүндү. Жафар менен тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Марат экен. Кызыгы, алар бул жерде эмне иш бүтүрүп жүрүшөт, кандай иш болгондо да мыйзамсыз экени анык болчу. Шумкарды мындай ойлордон анын башына такалып турган тапанча селт эттире чочутуп жиберди. Кыймылдабагыла деген шыбыр үн так эле кулагынын астына жаңырды. Рас, бул суук тапанча менен эчен ирет маңдайлаш келишпеди дейсиң, бирок мынчалык коркунуч туудурбаган экен эле жүрөгүнө. Бул ирет бүткөн денеси чымырап, андан тер куюлуп кетти. Биз деп артына бурула калды жанындагы Самат чыдабай кетип. Ошол убакта Шумкардын кулагына тарс эткен үндөн башка эч нерсе угулбай, көз алды караңгылап барып кулап түштү. Эми буларды эмне кылабыз? Сарайдын бир бурчуна көм сал. Болбойт. Мунуң жыттанып чыгат эртең эле.
Анда эмне кыл дейсиң? Башка нерсе ойлоп табуу керек. Шумкар көздөрүн ачып, жанынан чыгып жаткан табыштарды укту. Башын жогору көтөрүп ордунан козголоюн дегенде колдору артка байлануу экенин билди. Ошондо гана эмне болгонун эстеп, эки жагын алаңдап карап шеригин издеп жатты. «О, биздин баатыр ойгонду», деди Жафар бери бурулуп, жерде колдору байлануу тыбырчылап жаткан Шумкарга жакын басып. «Бул жакта эмне жоготуп жүрөсүң?» Жафар Шумкарды чаштан кармап өзүнө карап сүйлөдү. Сен баары бир качып кутула албайсың. Шумкар энтигип жатып араң жооп берди. Кимден? Силерденби же бийликтенби? Балким мыйзамдан дегин келип жаткандыр, деген Жафар колундагы тапанча менен ары жакта милиция формасын кийип турган Маратты көргөзүп мазактуу күлүп койду. Керек болсо мыйзамың мен менен же сен менен тиги мадыра башыңдан кутула албайт дедиңби? Жафар Шумкарды ордунан тургузуп, бери оодара ары жакта жерде жаткан Саматка карата ыргытып түртүп жиберди. Шумкардын көз алдында маңдайынан кан агып, көздөрү чакчайып, жашоого тойбой, өлөрүндө жан соогалап кыйкырып жардам сураган бойдон кеткен Саматы жатты. Самат! Шумкар ошол колдору байланган калыбында Саматка жөрмөлөп жанына барганга тырмышып жатты. Али үйлөнө элек, жашоосунун баары алдыда болгон жапжаш өмүр канга чыланып, адилетсиздиктин курманы боло суналып жатты. Эсинде кече эле апасы көрсөткөн кызды айтып жакында үйлөнөрүн, тойдо өзүңүз өкүл ата болосуз деп бапырап, бактылуу сүйлөгөнү көз алдына тартылып, бакырып алды Шумкар. «Жырткычтар, канкорлор, силер жооп берчү күн алыс эмес. Эй, анча камсанаба, көп өтпөй аныңдын жанына сен деле барасың», деди Жафар кайра Шумкарга жакын келип. «Эми өлөрүңдү айтып өл, кимдин буйругу менен артымдан түштүң?» деген Жафар Шумкарды жакадан алып анын көздөрүнө карады. «Өмүрүңдү анча тобокелге салгыдай ким ал адам сага? Эмнени убада кылды дейм да? Мен силерге окшоп бирөөнүн буйругу менен жашабайм. Сенин артың таза эмес экенин баары билет. Сенчи?» деди ары жакта турган Маратка карап Шумкар. «Сен бул форманы биринчи жолу кийгенде эмне деп убада бергенсиң? Жана азыр үйдөн кийип чыгып келе жатканда эмне деп чыгасың үйүңө? Жемкорлорду күн сайын өлкөнү баткакка карап сүйрөп бараткан мына акмактардын ишин жаап, ушуларды коргойм деп чыгасыңбы? Үйдөн эртең менен сага дуба кылып калган ата апаңа ушуну кайтарган акыбетиң? Сага окшогон атына милиция, бирок ичи бөрү болгон каракчылардын айынан эл бизге ишенимин жоготкон. Азыр мени өлтүрөсүң, бирок мага окшоп силердин артыңардан казып түбүңөргө жетчү бирөө сөзсүз чыгат», деди Шумкар. Ошол убакта Марат Жафардын колундагы тапанчаны алып Шумкарды көкүрөккө эки жолу атып жиберди. «Эй, эмне кылдың сен?» Жафар шалдырап туруп калган Маратты түртүп жиберип, колундагы тапанчасын жулуп алды. Көкүрөгү чылка канга малынып, оозунан кан куюлуп, бир жылмайып жаткан Шумкардын жанына олтура калып, артта байлануу турган колундагы күрөө тамырын кармады. Араң согуп жатат. «Мунун нотациясын укканга чамабыз жок азыр», деди жерге түкүрө. Чынында Шумкар айткан чындыкты уккусу келбеген Мараттын. «Кыйнап буйрукту ким бергенин билели дедик эле го». «Билем мен ким бергенин». «Ким?» деди Жафар алайып Маратты карап. «Бек». «Дагы кайсы Бек?» «Журналист Бек». «Тиги жүдөмүшпү? Ошол бокмурун ушундай иштерге жарап калганбы я? Ал мындай иштердин көбүн казып чыгарган. Эсиңизде болсо, бажы министрин абакка тыккан дал ошол Бек болот». «Да», деди Жафар ары бери басып. «Эми буларды эмне кылабыз, ошону ойлонолу. Андан ары дагы жол табабыз. Ылдыйдан товарды алып чыгып унаага жүктөгүлө, таң сүрүлгөнчө кетип калалы», деди Жафар жигиттерине буйрук бере. Эки милиция кызматкери чек арадагы түнкү ок атышуу учурунда каза болду деген расмий маалымат өлкөгө берилди. Самат менен Шумкардын милиция формасында бажырая күлүп түшкөн сүрөтүнүн астына кара лента байланып, ал сүрөттөрү тигилген боз үйдүн маңдайына илинди. «Болушу мүмкүн эмес, жок, шуума», дубалдарды тепкилеп жер сабалап ыйлап жатты Бек. «Жакында эле жолугушууга келгенде учугун тапкандай болдум, буюрса жакында колго түшөт деп, курсам боло кымыңдаган досу көз алдына келди. «Кечир Шума, кечир мени досум, сени байкабай ажалга түрткөн өзүмчүл досуңду кечир». Бек өпкөсүнө батпай ыйлап жатты. Эч болбосо кандосуна барып бир уч топурак сала албаганына жаны кейип, ааламы тарып, таңы кулады.
Досунун жайдары элеси көз алдына тартылды. Экөө тээ адырга чыгып сүйлөшкөн күндөрү, чай ичип отурушуп таң атырып ийген түндөрүн эстеди. Жөп-жөнөкөй, жакшылыгын айтса, чын жүрөктөн кубанган, дилинде кири жок, таптаза досу ыплас булганыч иштин курманы болуп кете берди. Аралаштырбашым керек болчу сени Шума, кечир.